Негизги темага өтөлү, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн бир жарыя бар. Ал жарыяны бардыңыздарга угузуп койгондо туура көрдүк. Мына 2017 жылы ажылыкты уюштуруу боюнча Кудайга шүгүр, быйыл ажылык 4585 квота берилди Кыргызстан мусулмандарына. Мына ушу былтыр 3685 эле, 4 жылдан бери 3600 болуп, ушу ыйык мечит, Масжидил Харамды ошо реконструкция, ошолорду кайра ушундай куруп, кеңейтүү максатында аз-маз ушул бардык дүйнөгө 20% кыскарткан эле өздөрүнүн квотасынан. Ошого эми бүгүн кайра ушу жылы кайра кайтарып берип 4585 болду. Ушуга мына жыл сайын 10 күн аркага жылып келатат, баарыңыздарга маалым. Ошого 2017 жылы ажылык сапарына баруучуларды 2017 жылдын 6 февралынан, мындайча айтканда дүйшөмбү күн, биринчи күндөн болуп калат, 6 февралынан 6 мартына чейин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын түзүмүндөгү облустук, шаардык казыяттарда жана райондук хатибияттарда РСК банкын төлөнгөн 500 сом квитанциянын негизинде каттоо жүргүзүлөт. Мындайча айтканда туугандар, мына ушул 6-биринчи ким ажыга барам дегендер болсо, ушул бир ай 6 февралдан 6 мартка чейин. Бул мурунку баргандар туруп турсун, булар жазылбайт. Мурун бара электерге. Андан кийин 6 марттан кийин Кудай кааласа мурунку баргандарга дагы анан жарыя кылынат. Демек азыр мына каттоо Кыргызстан боюнча мына ошо каттоо жүргүзүлдү. Казыяттарга кайрылсаңыздар, бунун жол жоболорун буюрса айтып берет. Ушунун бардыгын катталып, төлөмдөрүн төгүп, жакшынакай неме кылып, ушул Кудайым буюрса мына март айларында, апрель айларында бардыгын жыйынтыктап, июнь айларында жакшынакай окутууларды жүргүзүп, ал эми август айынын баштарында ушул Кудай кааласа ажылык сапарына барып, ажыларыбыз ошо жакшы дуа кылып, ибадат кылып келет деген үмүттөбүз.